суроо түзүү көндүмдөрүн өрчүтүүгө багытталган, балдарды ар түрдүү суроо түзүүгө үйрөтүүгө багытталган ыкмалардын бири бул суроолуу сөздөр деп аталат. Суроолуу сөздөр стратегиясы. Муну дароо мисал иретинде карайлык. Мисалы мен муну бөтөн тилди окутуу тажрыйбасынан алып көрсөтө алам. Мисалы, бул иштин максаты эмне? Бул сабактын максаты бөтөн тилде суроо түзгөндү үйрөтүү. Себеби ар бир тилде суроону түзүүнүн өзүнүн түзүмдүк, структуралык жактан өзгөчөлүгү бар. Грамматикалык формалар ар түрдүү. Мисалы, кыргыз тилинде эгерде суроолуу сөз жок болсо б деген мүчөнү колдонобуз суроо түзүш үчүн. Ал эми англис тилинде кандайдыр сөздөрдүн орундары алмашып калат, кандайдыр кошумча сөздөрдү колдонот турган. Орус тилинде мындай интонациялык өзгөчөлүк болуш керек. Эгерде суроолуу сөз болбосо дегендей. Ошон үчүн мен муну кыргыз тилин бөтөн тил катары окутууда суроо түзгөндү үйрөтүш керек болгон кезде колдонгом да. Мисалы, бул эң алгачкы сабакта эмес кыргыз тили боюнча. Мындай бышыктоочу бир деңгээлге жетип калганда ар түрдүү суроолорду билишет, мисалы суроолуу сөздөрдү. Бирок суроону түзүүдө жаңылышат. Суроолуу мүчөнү колдонгонду унутуп калышат. Ушундай сыяктуу бир мезгилге жеткенде ушул маселени, ушул билимди суроо түзүү боюнча көндүмдөрдү бышыктоо үчүн мен ушул ыкманы колдонгом. Демек, мисалы, менин шаарым Каракол деген текстти алганбыз. Бул сабактын окутуу процессин баштаганда мугалим чакырык бөлүгүн өзүнүн тандоосу менен аныктап алса болот, максатына жараша, балдардын даярдыгына жараша, же болбосо бир кайсы бир нерсеге көңүл буруп басым жасагысы келсе, ошого жараша чакырык баскычын мугалим өзү уюштуруп алат. Ал эми негизги баскычы бул текст менен таанышуу. Мен мисалы 5-7 мүнөт бергем, текст анча чоң эмес. Андан кийин тапшырма бергем. Таблицаны эки бөлүктөн турган таблица түшөт. Биринчи жагына суроолуу сөздөрдү жазышат. Баардык билген суроолуу сөздөрдү жана окуучулар өзүнүн оюнча ушул окуган Менин шаарым Каракол деген текстке байланыштуу берүүгө мүмкүн боло турган суроолордун баарын жазышат. Бул жерде сөз иретти, биринчи сүйлөм, экинчи сүйлөм, же болбосо биринчи маалымат, экинчи маалымат деген иреттин кереги жок. Бул жерде сөзсүз түрдө эле ирет эмес, оюна келген суроолордун баарын жасалат. Мисалы, кайда, эмне, качан, ким, эмне үчүн, кайсы жерде, кайда деген суроолорду жазышат. Ал эми экинчи бөлүгүнө болсо ошол суроолорго байланыштуу болот деген, же болбосо ушу Менин шаарым Каракол деген текстте бир негизги деген сөздөрдү жазса болот. Мисалы, ал текстте сөз Ысык көл деген сөз кезигет, же болбосо сөзсүз түрдө музей деген сөз кезигиши мүмкүн, мечит деген сөз бар, Пржевальский, саякат, 19-кылым деген сөздөр жолугушу мүмкүн. Ошол сөздөрдү экинчи бөлүккө жазылат. Үчүнчү баскычта эмне кылат? Белгиленген убакыт берилген, аяктагандан кийин текстти окуп бүтүштү. Анан таблицага суроолуу сөздөрдү жана ошого байланыштуу боло турган бир негизги сөздөрдү жазышты. Үчүнчү баскычта бул ой жүгүртүү баскычы. Бул жерге окуучуларга башка тапшырма бердим. Мисалы, таблицанын эки жагындагы сөздөрдү байланыштырып суроо түзүш керек, ар түрдүү суроолор түзүш керек. Бир сабакта, мисалы, бир топто аз эле балдар 5-6, жостоту бир 7-8 бала болсо жеке түзсө болот. Убакыт үнөмдүү десеңер, же болбосо балдар анча даярдыгы жок, мисалы, анча-мынча жетишпеген балдар болсо, жупташтырып түзүш керек. Балдар текстти окуп, текстке жараша таблицаны түзгөндөн кийин сол жагына суроолорду жазып, андан кийин оң жагына ошо суроолорго байланыштуу болгон текст же болбосо текстте кездешүүчү негизги сөздөрдү жазып алгандан кийин ой жүгүртүү баскычына өтсөңүздөр болот. Мында балдарга тапшырма бересиздер. Таблицанын эки жагындагы сөздөрдү байланыштырып кыргыз тилинде суроо түзүү. Алардын иши муну болсо топтогу балдардын санына жараша жеке тапшырма катары, же болбосо жупташып же чакан топтордо иш катары тапшырма берсеңиздер болот. Дагы бул жерде мен эске алганым балдардын даярдык деңгээли болчу. Кайсы бир топтордо айрым студенттер өз алдынча суроону түзгөнгө даяр эмес болчу. Андыктан аларды чакан топторго кошуп, же болбосо жупташтырып иштеткен болчумун.
Алар ушул Мени шаарым Каракол деген текстке байланышкан суроолорду түзүшкөн. Мисалы, таблицада мисалы качан деген суроо бар болчу. Балдардын түзгөн суроосу мисалы шаарга Пржевальскийдин аты качан берилди эле. Дагы бир мисал, эмне үчүн шаарга Пржевальскийдин аты берилген, башка топ түздү эле. Жоксо дагы бир суроолуу сөз, суроо кайсы, мисалы Каракол ысык көлдүн кайсы жагында орун алган, жайгашкан жана башка суроолорду түзүшкөн. Андан кийинки иш, балдар суроолорду түзүп бүткөндөн кийин, суроо түзүүгө берилген убакыт аяктагандан кийин суроо жооп иретиндеги маекти уюштурса болот. Дагы эле мугалимдин көздөгөн максатына жараша, студенттердин мүмкүнчүлүгүнө, убакытка жараша жупташып же жалпы жосо чакан топтордо түзүлгөн суроону мисалы бирөө берет, экинчиси ага жооп берет, үчүнчүсү ага кошумчалашы мүмкүн, жоксо өзүнүн жообун бериши мүмкүн эгер туура эмес жооп деп эсептесе. Ошол учурда берилген суроо жана алынган жоопко жараша мисалы тактоолуу, тактай турган суроолорду да бериши мүмкүн. Буга да белгилүү убакыт белгиленет. Убакыт бүтүп, өздөрүнүн түзгөн суроолоруна жооп алынгандан кийин жыйынтыктоочу иш катары мен тапшырма берген балдарга тексттин мазмунун ооз-эки же болбосо жазуу түрүндө өз сөзү менен айтып берүү болчу да. Бул жерде негизги коюлган менин талабым сөзмө сөз текстти кайталабашы керек. Экинчиден, сөзсүз түрдө ошо текстте жазылган иретте айтып бербеши керек. Себеби мунун эмне кандай коркунуч бар башталгыч деңгээлде тилди окутуудачы, кайсы тема болбосун, кайсы максатты көздөбө, кайсы көндүмдөрдү бышыктаба, кайсы билимди бышыктаба, негизи эгерде текстти бергенде бир чоң коркунуч бар, тилди жакшы билбегендигине байланыштуу, убакыттын жетишсиздигине байланыштуу студенттер көп учурда текстти жөн эле жаттап алышат да. Сөзмө сөз элечи, мисалы Каракол шаары ысык көлдүн баланча жээгинде жайгашкан, же болбосо анан Каракол шаарында баланча санда адамдар жашайт, Каракол шаары ысык көл облусунун борбору деп эле ирет менен айта беришет да. Ушундан оолак болуу бул негизи студенттердин эркин кептик көндүмдөрүнө өчүтөт да. Сөздөрдү өз алдынча өздөрү жаттап калуу жана өз эркин сөз айкаштарын түзүү дагы көндүмдөрүнү өстүрүш керек. Ошон үчүн текстти жаттоонун зарылчылыгы жок. Ошон үчүн бул менин катуу талабым, текстти жаттабаганга эч качан болбойт. Эгер ыр болбогондон кийин анан ушундай жанакы суроолорду түзүү, ага чейин суроолуу сөздөрдү бөлүп алуу, ага байланыштуу башкы сөздөрдү бөлүп алуу, суроо түзүү, анан чакан топтордун ичинде өз ара суроо берүү, жооп берүү, жоопту тактоо, толуктоо сыяктуу ушундай кептик көндүмдөрдү өрчүтүү аркылуу, ушундай практика аркылуу жанагы жыйынтыктоочу акыркы тапшырманы студенттер ийгиликтүү аткара алышат, өзүнүн сөздөрү менен айта алышат. Бул жерде сөзсүз түрдө талап жок, текстте болгон маалыматтын баарын айтып беришиң керек депчи. Андай талап жок, себеби деген эгерде сиз маанилүү деп эсептесеңиз, бирок студент айтпай кетсе, аны сиз студент сөзүн бүткөндөн кийин акырын суроо берип, аны билет бекен, билбейт бекен, жооп бере алат бекен, сиздин сурооңузду түшүнөт бекен, негизи суроо түзүүдө анан жооп берүүдө ошого багытталган ишиңиз канчалык ийгиликтүү болгондугун жөнөкөй суроо берер аркылуу деле билип алсаңыз болот. Бул жөн гана кичинекей мисал болду. Негизи суроолуу сөздөр деген ыкманы түрдүү сабактарда эң татаал деп эсептелген темаларда да колдонсоңуздар болот. Себеби ооба, эгерде бул тилди өздөштүрүүгө багытталган сабак эмес, мисалы психология сабагы болобу, социология сабагы, тарых сабагы болобу, анда суроолуу сөздү билүү деген, үйрөнүү деген зарылчылык жок. Ооба, студенттер билет жакшы эле суроолуу сөздү, эмне үчүн, кандай дегенде. Бирок мунун кызыктуу бөлүгү жана татаал бөлүгү, балдарды ойлонтууну талап кылган, алардын ой жүгүртүүсүн, жеке тажрыйбасын, билимин талап кылган бөлүк бул деген таблицанын экинчи бөлүгүн түзүү. То есть башкача айтканда, негизги деген сөздөр кайсылар? Жана аларды катыштырып суроону түзүү жана эң негизгиси ошол суроого жооп табуу болуп эсептелинет. Ошондуктан бул жерде сөзсүз түрдө эле башталгыч гана деңгээлде колдонсо болот деген ой туура эмес болуп эсептелинет. Суроолуу сөзгө дагы бир мисалы текст, мисалы тарых сабагы дейли, 1916 жылдагы үркүн темасы. Үйгө бул тема боюнча текстти окуп келүү тапшырылган, себеби
мугалимдин максаты ушул теманы талкуулоо. Себеби бул аябай көйгөйлүү тема, биздин тарыхыбыздагы өтө оор, өтө кайгылуу окуя бул. Ошондуктан мисалы эгер мен тарых сабагын берсем, мен үчүн эң маанилүү нерсе бул студенттер менен талкуулоо. Балким менин максатым, менин көздөгөнүм ушул темага, ушул көйгөйгө байланыштуу студенттердин бир кандайдыр оюн калыптандыруу, кайсы бир маанилүү ойго алып келүү эрчитип да. Ошон үчүн студенттер мен үчүн эң маанилүүсү студенттер китепте берилген же болбосо башка өзүнчө даярдалган ошо 16-жылда үркүн темасындагы текстти алдын ала билиши керек да сабакка. Сабакка ушул маалыматты билип келиши керек. Албетте ал текстти окуш үчүн ар түрдүү ыкмаларды колдонушум керек. Буга чейин колдонсом болот, буга чейинки стратегияларды туурабы. Жанакы белги кою менен окуу дегенди өткөнбүз туурабы. Же болбосо класстер түзүүнү өттүк. Ошол аркылуу ошол ыкмаларды колдонуу менен ар түрдүү жол менен эң негизги максатым студенттер текстти кунт коюп окуп, өзөктүү жерлерин билип келиши керек. Анан сабакта болсо тапшырма ошо тексттин мазмуну боюнча текстке таянып ой бөлүшөбүз алгач. Эмнени окудуңар, эмнени билдиңер, ким бар экен, качан болуптур, канча адам өлүптүр, же болбосо эмне үчүн ушул болгон экен. Өзүмдүн максатыма жараша, мүмкүнчүлүгүмө жараша буга 10-15 мүнөт бөлүп алсам болот. Ушундай талкуу, ой бөлүшүү, маалымат алмашуу өз ара алып бүткөндөн кийин мен экинчи суроолуу сөздөр деген таблицаны түзөм. Мисалы оң мамычасына мен колдонулган түшүнүктөрдү жазам. Балким ушул темага байланыштуу терминдер бардыр, башка сөздөр бар. Мисалы козголоң туурабы, үркүнгө байланыштуу сөз, үркүн сөзү өзү туурабы, каршылык, курал, жоокерлер, падышачылык, элдин кызыкчылыгы, ачарчылык деген сөз, нааразылык, болуштуктар деген сөздөр да жолугушу мүмкүн. Ар түрдүү тарыхый темадагы ушул темага сөздөр болот. Ал эми сол жагына болсо, сол мамычасына биз суроолуу сөздөр жазабыз. Эмне, кантип, кимдер, эмне үчүн, кайдан, максат эмне эле, качан болду эле, канча деген суроолорду ушул таблицанын сол жагына жазып алабыз. Андан кийинки биздин ишибиз суроолорду түзүш керек. Албетте ушул таблицадагы суроолуу сөздөрдү анан оң жагына жазган негизги деп өзүбүз аталган сөздөрдү, терминдерди колдонуп жеке тапшырмалыктар бересизби балдарга, чакан топтордо бересизби, жупташып бересизби? Негизи ушул деңгээлде окуучулардын, студенттердин кандайдыр бир деңгээлдеги, ушул баскычта кайсы бир деңгээлдеги өз алдынчалыгы болуш керек. Ойлонуп, кеңешип өз ара суроолор түзүп алыш керек. Мисалы, кандай суроолор пайда болушу мүмкүн? Үркүнгө эмне себеп болду эле? Же болбосо эмне үчүн эл аскерлерге катуу каршылык көрсөтө алган жок? Элдер бөтөн жерде кандай күн көрүштү? Эмне болду? Кимдер эл башчылык кылышты, жол башчылык кылып? Кимдер уюштурду? Деген суроолор жана башка көптөгөн суроолор жаралат студенттерде, окуучуларда. Андан кийин суроолор түзүлүп бүткөндөн кийин баягы талкуу үчүн 2-3 суроону тандап алса болот. Себеби бул тема өтө татаал деп айталат. Менин көз карашымда балким бир эмес, балким да кошумча сабакты талап кылар, пайда болгон суроолорду талкуулаш үчүн. Бирок кайсы критерийлер бар, кайсы көрсөткүчтөр бар ушул суроолорду тандаш үчүн? Эң кызыктуу суроолор, же болбосо баардык жуптарды же баардык топтордо пайда болгон суроо. Демек бул баарын тынчсыздандырган суроо экен. Күтүүсүз болгон суроолор, же болбосо бир терең талдоону, терең ойду пайда болгон суроолор. Ошолорду тандап алса. Жана албетте студенттер, окуучулар тиги же бул суроону сунуш кылганда бул жерде эң маанилүү нерсе эмне үчүн ушул суроону сунуштап атасың, эмне үчүн ушул суроону тандап алдың деп сураган өтө маанилүү. Себеби бала жөн гана биринчи кез келген суроону айтып койбостон өзү тандаганда негиздүү болуш керек. Бул негизи адамдын болочогуна дагы өтө керектүү болгон бир көндүмдү жаратат. Себеби деген тандаганда эмнени суроону тандайбы, дүкөндөн кийимди тандайбы, кесипти тандайбы же убакытты тандайбы, ал өзү негиздүү тандаганга үйрөнүш керек да. Бул да жакшы нерсе, себеби көпчүлүк учурда
улуу эле адамдардын арасынан кездестирсе болот, кайсы нерсени тандарды билбейт да. Ушул аркылуу кичинекей суроо аркылуу, кичинекей мындай бир көнүк аркылуу дагы адамга керектүү көндүмдөрдү дагы балада өрчүтсө болот. Жана албетте негиздүү болуш керек, балким башка бала бул суроого каршы, балким башка бала бул суроону керектүү же болбосо аябай маанилүү деп эсептебейт. Бул жалпы ишке дагы пайдалуу болуп эсептелинет. Андан кийинки иш болсо, баягы тандалган суроолорго жооп бериш керек. Чакан топтордо жоопту даярдап анан жалпыга чыгарса болот. Же болбосо дароо эле эгерде суроолор аз же баардыгында кезиккен болсо, жалпы жооп берсе болот да, дароо жалпы талкууга өтсө болот. Бул жерде эң маанилүү нерсе, мугалимдин дагы албетте өзүнүн көз карашы, даяр жообу бардыр. Илимий же болбосо башка маалыматтарга таянган, балким мугалимдин жообу кененирээктир. Бирок алгач окуучуларга, студенттерге жооп берүүгө мүмкүнчүлүк берип, анан мугалим өзүнүн маанилүү деген оюн кошуп, же болбосо бир маанилүү нукка буруп, балдардын оюн кошумча суроолор аркылуу, кандайдыр кошумча сөздөр аркылуу бир керектүү жыйынтыкка алып келсе болот. Сөзсүз түрдө бул жерде суроолорго туура жооп деген болбойт, бирок албетте мугалим дагы адам катары, инсан катары өзүнчө көз караштары бардыр. Балдардын дагы ошол сыяктуу көз карашын калыптанса дейби, же болбосо балдардын өзүнүн эркин көз карашы калыптанышы керекпи? Талаштуу суроо, талаштуу татаал суроолор да жаралышы мүмкүн. Анан жыйынтыктоо чыгарып, жыйынтыктоону дагы студенттерге, окуучуларга өз алдынча иш катары жазуу түрүндө кайсы бир суроого жооп жазып келгиле. Же болбосо эң негизги эмнени алдыңар, же болбосо кандай таасир калтырды, эмне көңүлүңүздө калды ушул тема боюнча, ушул биздин талкуудан эмне жаңы нерсени билдиңиз, же болбосо көз карашыңыз кандай баа берет элеңиз ушул тарыхый окуяга, жеке оюңуз деген жазуу түрүндөгү тапшырманы берсеңиз болот. Эскерте турган нерсе, мен өзүм кесибим тарыхчы болбогондон кийин мен бул теманы үстүртөн гана мисал катары гана бердим. Албетте тарых мугалимдери бул жерни жөн гана үлгү катары алып, башка темаларга байланыштуу алып, жана бул жерде кетирилген мүчүлүштүктөргө өтө көп көңүл бурбай, себеби өзүнүн ишине, өзүнүн адис кесипкөй катары өз ишине, өзүнүн сабактарына туура колдонулат деген ойдомун. Бул жөн гана үлгү, жөн гана мисал. Бул жерде негизги стратегия суроолуу сөздөрдү бөлүп алуу, негизги деп эсептелинчү сөздөрдү, терминдерди бөлүп, ошого байланыштуу суроо түзүү жана ошол аркылуу жалпы талкууга өтүү, текстеги негизги нерселерди бөлүп караганга, жыйынтык чыгарганга, талдоого, негизди ой жүгүртүп, аргументтүү, далилдүү жооп бергенге дагы балдарды үйрөтүү бул негизги максат болуп эсептелинет. Ушул суроо аркылуу балдарда түрдүү көндүмдөрдү калыптандыруу, өрчүтүүгө багытталган ушул стратегия, эки стратегия, жоон жана ички суроолор жана суроолуу сөздөрдүн артыкчылары көп. Артыкчылыктары: биринчи, так, айкын жана эркин суроо бергенге үйрөтсө болот баланы. Негизги ой туура эмес суроо болбойт, туурабы? Ар кандай ойго келген суроону берсе болот. Бул жерде чектөө жок. Экинчи, маалыматтын, жагдайдын үстүндө сын ой жүгүртүү менен эмне жөнүндө маалымат жетишсиздигинди аныктоого болот. Мисалы, бир текст окудуң да, ошол үркүн жөнүндө текст же каракол жөнүндө текст окудуңар. Окуп жатып кайсы бир суроо пайда болду. Ошол аркылуу бала билет, бул текстте бул жөнүндө маалымат жок турбайбы? Демек кошумча булактан издесе болот.